Бишкектеги номер 67 мектептеги окуучудан кургагучу аныкталганын мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда окуучудан дарт аныкталгандыгы 7 мартта белгилүү болгон. Мындан улам ал бала окуган класстын ата-энелери менен медиктер чогулуш өткөрүп, мектеп 2 күн онлайн окууга тараган. Мектеп толугу менен дезинфекцияланган. Ооруп калган окуучу менен байланышта болгон бардык окуучулар жана мугалимдер рентгенден өтөөрү кошумчаланды. Окуучулардын жазгы каникулу 21 мартта башталып 31 мартта аяктайт деп билдирди Билим берүү жана илим министрлиги. Сабактар 1 апрелде башталат. Ошентип окуучулар быйылкы жазгы каникулда 11 күн эс алат. Бүгүн 13 мартта Билим берүү жана илим министрлиги кабар маалымат агенттигинде PISA эл аралык изилдөөсүнө карата даярдыктар туурасында маалымат жыйын өткөрдү. 15 апрелден 24 майга чейин республиканын 66 мектебинде PISAга даярдануу үчүн математикалык, окуу жана түшүнүү, табигый илимий багыттар боюнча пилоттук изилдөө жүргүзүлөт. Маалымат жыйынга Билим берүү жана илим министрлигинин мектептеги жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын башчысы Алтынбек Жапаров, Билим берүү жана илим министринин мектептен тышкары кошумча билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Ольга Брызгалова, PISA 2025 боюнча улуттук долбоордун менеджери Оңолкан Уманкулова, Дүйнөлүк банктын келечек үчүн билим берүү долбоорунун директору Бактыгүл Шамшидинова, Дүйнөлүк банктын баалоо боюнча координатору Мира Мыкыева катышты. 2022 жылдан баштап бүт республикада 15 жаштагы окуучулар боюнча данныйлар чогулуп атат. Ал биздин пилоттук изилдөөгө 15 жаштагы окуучулар катышат. Бул тандоо биз жүргүзбөйбүз. Биздин негизги шарт боюнча, техникалык стандарт боюнча биз болгон маалыматты тапшырабыз. Айсыр өзү тандоону жүргүзөт. Ошо тандоонун негизинде биздин мамлекетибизде 66 мектеп кирди. Ал мектептин ичинен эми өзүнчө дагы окуучулардын тандоосу жүрөт. Ал окуучулардын тандоосуна кимдер кирет? 2008 жылдын 1 январдан 31 декабрда төрөлгөн балдар. Списоктун баарын жөнөткөндөн кийин бир мектептен 57 бала алар өздөрү тандап беришет бизге. И ошо балдар катышат. Замена эч качан болбойт. Баланы замена да кыла албайбыз, школаны да замена кыла албайбыз. PISA окуучулардын билимдеги жетишкендиктерин баалоонун эл аралык программасы. Программанын алкагында билим берүү мекемелериндеги 15 жаштагы окуучулардын билими жана көндүмдөрү бааланат. PISA изилдөөсүнүн дүйнө жүзү боюнча уюштуруучусу болуп, экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюму ЭКО саналат. Ал 15 жаштагы окуучулардын функционалдык сабаттуулугун баалайт. PISA изилдөөсү окуучулардын алган билимин кайра чагылдыра алышын гана эмес, жаңы жагдайларда алар өз компетенцияларын колдоно же колдоно албастыгын баалайт. Катышуучулар жана тестирлөөнүн жүрүшү ЭКО тарабынан көзөмөлдөнүп турат. Биздин бул тестке катышуунун максаты дагы биздин балдар дүйнөдө азыр бардык жерде окуп билим алып атышат. Ошого дагы бул даярдык болуп эсептелинет жана ошондой эле биздин балдар дагы дүйнөлүк алдыңкы университеттерден окууга шарт түзүлгөнгө, ошого барганда дагы жеринде ошондой тесттер менен ошондой билим алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт деген ойдобуз да. Тестирлөөгө 66 мектептен ар биринен болжол менен 57ден окуучу катышат. Кыргыз, орус тилинде өткөрүлүп, 2025 жылы өзбек тилине дагы которулат. 2025 жылы боло турган PISA сынагына болжол менен 100 өлкөнүн катышуусу күтүлүүдө. Кыргызстан бул изилдөөгө 2006 жылы, 2009 жылдары катышып, окуучулардын 83% канааттандырарлык баа ала алган эмес. Махабат Шакирова, Айсырга Кадырова, Абсамат Төлөсбеков, билим жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарынын Көкжар конушунда жаңы курулган бала бакчанын салтанаттуу ачылышына катышты. Бул тууралуу Минкап басма сөз кызматы билдирди. Акылбек Жапаров акыркы 2 жылда эле Борбор калабызда 21 билим берүү мекемеси курулганын белгиледи. Бала бакча, спорт зал, музыкалык жана концерттик залдар, медициналык жабдуулар, керектүү окуу куралдары жана оюнчуктар менен жабдылган. Мамлекеттик саясат балдардын сапаттуу билим алуусу жана өнүгүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган. Көкжар конушунда курулган бул бакчанын долбоору боюнча 280 орунду болуп эсептелет. Бирок бала бакчанын аянтынын чоңдугунан улам кошумча жылдырма керебеттерди коюу, башкача айтканда оптималдаштыруунун натыйжасында дагы 230 орунду түзүүгө мүмкүнчүлүктөр пайда болгон. Oh
Даян 3 жашта, ата-энеси 3 аялдын сүйлөй албаган абалда өнүктүрүү борборун алып келишкен. Атайын адистердин кылдат мамилеси, тынымсыз машыгуулардын жардамында азыр сөздөрдү кайталап сүйлөгөн сөзүн түшүнүү менен аткара баштаган. Жакында кадимки бала бакчага бара баштайт деп кубанып турушат. Башында дарыгерлер тарабынан аутизм деп диагноз коюлуп, 1 жылдан ашуун ооруканадан ооруканага каттап, дарынын түрүн берсе да, өзгөрүүнү байкай албаган ата-эне үчүн Даяндын азыркы абалы Кудайдын кереметиндей эле кубанычтуу болуп турат. Башында сүйлөөчү, эми 1-2 эле сөздөрдү айтчу болчу, азыр Кудайга шүгүр. Эмнени сүйлөсөк да сүйлөп калды, айтканыбызды кайталап калды. Анча-анча өзүнүн оюн айта баштады секинден. Результаты аябай жакшы. Умняшка балдарды өнүктүрүү борборунда 20-га жакын бала бар. Ар биринин диагнозу ар башка, бирок баарына өзгөчө көңүл буруу талап кылынат. Айрымдары жөн гана кыймылсыз телефон же телевизордун алдында көп олтуруп калгандыктан менин бир бөлүгүндө өнүгүүнүн кечигүүсү жаралган. Өзүм баламдан айтайм, бир 3 айда результат эле резки көрүндү да көзүмөчү. Уже сырттагылар айта баштады, өзүм мындай барып келип сыртта мындай тууган уруктарым, дос жарларым уже балаңда кыйла жылыш болду депчи. Себеби бул комплексин алып кеткен болду да мен. Мындай борборлор шаарда саналуу эле. Умняшканын негиздөөчүсү Алтын Айым. Бул иш бизнес эмес, аргасыздыктан коомдун аярылуу катмарына жардам иретинде уюштурулгандыгын баса белгилейт. Ошо балдарга сапаттуу, профессионалдуу билим берүү максатында, аларды өнүктүрүү максатында ошол дагы деле ушундай окуп атам. Кудай кааласа бүтсөм, ошол бүткүл ата-энелерди, башка специалисттерди окутканга менин кудуретим жетет. Өзүнүн да өзгөчө статустагы кызы бар. 8 жылдан бери ооруканага каттап, аргасы түгөнгөн эне ар түрдүү курстарга жазылып, балдарды өнүктүрүү боюнча өз алдынча билим алат. Кесиби мугалим, башында ата-энелерге билгендерин үйрөтүп жүрүп, 1 жыл алдын ушул борборду негиздеген. Ушул проблемадан мен мүмкүнчүлүк жарата алдым десем болот. Себеп дегенде, биринчиден өзүмдүн балам окуп атат. Ушул жерде кечке 3-4 саат интенсивно билим алып жатат. Мен ал үчүн албетте Аллахыма 1000 мертебе шүгүр айтам. Мен көңүлүм тынч. Себеп дегенде башка балдарым сыяктуу эле бул балам дагы билим алып жатат. Анан экинчиден өзүм сыяктуу адашып, көп жолдордо жүргөн апаларга туура жол көрсөтөйүн деп, ошол апаларга дагы алардын балдарына жардам берип жатам. Ар бир оорунун келип чыгуу себеби, арылуунун жолдору бар. Ал эми аутист же акыл эс жагынан артта калуунун себептери азырынча илимде толук аныктала элек. Демек, толук айыктырууга кепилдик берилбейт. Энелер гана ичтен сыза, өмүр бою күрөшүп келет. Алтын Айымдын бул борбору энелердин жүгүн жеңилдетип, алган эмес керемет деп айтаарлык натыйжаларды көрсөтүп жаткандыгы алкоого арзыйт. Неберем 2 жашар. Чакырсам карабайт да, Атын айтсаң карабайт. Гаршоктап ке, анап ке, мунап ке десең карабайт. Бирок уктагандары, немелери, жакшы ойногондору, тамак ичкендери. Анан үмүт кылып келдим, мен көпчүлүк ата-энелерден ошо келип угуп атам, результат болду деп. Учурда жаңачылган борбордун кемчиликтери көп. Жылытуу үчүн, балдарга ылайыктуу шарт түзүп, керектүү эмерик оюнчуктарды сатып алуу үчүн каржылык камсыздоого муктаж экендигин жашырышпайт. Билим берүү жана маданият министрлигинен алынган маалыматка караганда, ушул тапта Кыргызстанда 2,5 миңден ашуун китепкана бар. Аларга совет мезгилинде камкордук жакшы болуп, жаңы гезит журналдар бат-баттан келип турса, эгемендик алгандан бери абал уурлоп, адабияттар фондусу жакырдана баштаган. Учурда санариптешүү мезгилинде бул маселе чечилип, жерлердеги китепканалар электрондошо баштады. Ош шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы облустук китепкана ири адабий жана маалымат казына болуп эсептелет. Дүйнөлүк классикалык адабияттардан тарта тарыхый китептер, чыгармалар бар. Окурмандар үчүн чектөөсүз интернет акысыз берилип, каалаган материалдарды так окууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ушул жерге келип убактымды өткөзөмүн. Бул жерден биз адабияттарды, өзүбүздүн тарыхыбызды, андан кошумча интернет булактарын колдонобуз. Таппай калган маалыматтарыбызды интернеттен издеп, чын төгүнүн билип, ошондон дагы өзүбүздү кененирээк кругозорубузду чоңойтобуз. Андан тышкары
Мен азыркы учурда бүтүрүүчүмүн. Бүтүрүүчү болгонго байланыштуу ушул компьютерлерди, ноутбуктарды пайдаланып дипломдук ишимди жазамын. Китепкана күн сайын 300дөн ашык окурмандарга кызмат көрсөтөт. Анда электрондук китептерди да окуй алууга шарт түзүлгөн. Санариптик билим берүүнү колдоо максатында Борбордук шайлоо комитети колдоо көрсөтүп, 2022 жылы 7 сентябрда 15 ноутбукту китепканага беришкен. Бир эле китеп менен чектелбей окурман ноутбуктардан дагы алып алып, өздөрүнүн билим деңгээлин көтөрүп окуса болот. Китепканадагы бардык адабияттар, маалыматтар компьютерге киргизилген. Ар бир бөлүмдө 5 компьютер турат жана алар бири-бирине туташып, жалпы маалымат булагын түзөт. Ноутбуктан ал чыгармалар кайсы бөлүмдө канча нускада кандай шифр менен сакталып турганы көрсөтүлөт. Бул жылы китепканага 2368 китеп жаңы келген. Былтыркы жылга салыштырмалуу басмадан келген жаңы китептердин саны бир топко көбөйгөн. Мисалы, былтыркы жылга алсак, 16 миңден ашын жаңы окурмандардын саны болсо, келип кетүүчүлөрдүн саны 143 миңден ашык болду. Китептердин саны 400 миңге жакын. Негизи китепкананын негизги окурмандары студенттер, мугалимдер, жогорку мектептин окуучулары, анан кийин ардагерлер болуп эсептелинет. Күнүнө эң аз дегенде 300, болбосо ушу 400-500ге жакын окурмандар. Мындан сырткары китепкана фондун Кыргыз китеп палатасы улуттук китепканалар аркылуу толуктап турат. Бул ушу ар тармактуу китептер, ар тилдеги ар тармактуу китептер. Быйылкы жылда эле, азыр март болсо, ага чейин бизге 100дөн ашык 180 китеп келип түштү. Анан баягы Мерсика уюму менен тыгыз байланыштуу болуп, биздин китепканачылар ошол боюнча иш алып баргандыгы үчүн акыркы мезгилде кыргыз тилиндеги балдар адабияты жакшы келип атат. Негизинен кыргыз тилиндеги адабияттар жетишпейт, бар болсо да көбүнчө эски адабияттар болгондуктан окурмандарды дагы да тартуу үчүн учурда облустук китепкана кыргыз тилине которулган көркөм жаңы чыгармаларды көбүрөөк алып келүүнү пландаштырууда. Айзада Мурзалиева, Маруф Шакиров, Кызылгүл Жолдошбаева, билим жаңылыктары. Дома оставь предметы, ты на место положи. Эльмира Таштанбекова китеп окууга басым кылат. Талаш шаарынын тургуну небересин балдар китепканасына ээрчитип келип билимин арттырууга аракет кылууда. Айтымында мында окуучуларга керектүү көп пайдалуу жаңы китептер бар. Биздин келгенибиздин себеби балдарды азыр телефондон алаксытуу, китепке кызыктыруу. Китептин балдардын аңсесин өнүктүрүүгө өтө пайдасы аябай чоң. Балдарга ылайыктуу мен берден жакшы китептерди таптым. 3 тилдеги китептер, англис, орус, анан кыргыз тилиндеги китептер бар берге балдарга арналган. Ошолордон алып, азыр пока орус тилин, анан кыргыз тилче окуйт. Келгенде бердеги эжекелердин дагы кабыл алуусу, балдарга өздөрү китеп окуп берет. Жаш окурмандарды чогулткан бул китепкана Талас облустук Аман Токтогулов атындагы китепкананын балдар бөлүмү деп аталат. Жыл бою 3000ге жакын окурманды тейлейт. Жалпы 22965 китеп бар. Быйыл Маданият министрлиги тарабынан каржылоо болуп, мындагы жаңы эмеректер, текчелер жана отургучтар менен камсыздалды. Шарттарын жакшырышына китепканачылар кубанып, берилүү менен иштөөдө. Алардын бири Айнагүл Мырзакматова. 47 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип, балдарга жакын. Китебибиз аз болчу, бат китеп келчү эмес. Мына 2 жылдан бери аябай жакшы каржыланып алат. Жакын эле бир жума болду. Сайттан 481 жакшы балдар үчүн китеп алдык. Мынакей азыр ата-энелери менен да аябай кызыгып келип окушуп атат. Биздин министрлигибиз аябай жакшы көңүл буруп атат. Айлыкка, китептерибизге, жылуулугубузга, ичи таза бүт жакшы ремонт жасап берди. 1,5 жыл болду айлыктан 100% көбөйгөнүнө. Буйруса да айтылып атат, апрелде айлык коюшулат деп. Китепканада эрте жаштагы балдарды өнүктүрүү борбору бар. Тагыраагы бул жерге бала бакчага барбай калган бөбөктөр ата-энелери менен келсе болот. Бул жерде алардын аң сезимин өнүктүрүүгө кызыктуу китептер, окуу куралдары жана оюнчуктар бар. Аталган борбор 2018 жылдан бери иштеп, жакшы натыйжа берүүдө. Ошо окшогон балдарга мындай үйдө отуруп берип, өнүкпөй калбай, шыр эле мектепке барганда кыйналып калышат деп ошол жерге алып келип, берде эми бизде окутуу максаты эмес, биз жазганды үйрөтпөйбүз, тамга тааныганды үйрөтпөйбүз, бирок балдар бири-бири менен ойноп, социалдаштыруу, анан кийин оюн менен өнүгүү, ошондой эле бул жер эми ата-энелер менен келиш керек да, бул ошо шарт ошондой.
Анан кийин бу жерде бизде сабак өтөбүз. Баягы мелко моторика деп коет, ошолорду өнүгө турган поделкаларды жасатабыз да, мастер-класс өткөрүп, китеп окуп беребиз, жомокторду окуп беребиз. Бу жерде ата-энелер үчүн методичкалар бар, ошолорду беребиз. Дагы бир өзгөчөлүгү балдар китепканасында атайын үй бүлөлүк окуу борбору бар. Борбор бирге окуйбуз долбоорун алкагында иштеп келет. Окуучулар бул жерге келип компьютерди пайдаланса болот. Интернет бар. Ошондой эле бул жерде маданий иш-чараларга даярданууга да мүмкүнчүлүк бар. Окурмандар үчүн бул жерде пайда, бизде интернет бар, компьютерлер бар. Келген окурмандар өздөрү компьютерде отуруп иштешип, керектүү материалдарын табышып, распечатка кылып чыгарып алганга мүмкүнчүлүк абдан бар, чоң да. Бүт нерсени колдонсо болот. Андан тышкары бул залга келип отурушуп биздин китеп окурмандар өздөрүнүн көбүнчөсү мектеп окуучулары да өздөрүнүн мектеп тарабынан берген программалардын негизинде заданияларды аткарыш үчүн келип отурушуп дайынданышат. Ар кандай газета, журналдардын негизинде материалдарды издеп карашат. Белгилей кетсек, облустук Аман Токтогулов атындагы китепкананын бул балдар бөлүмүнүн ийгиликтери арбын. Китепканада курчак театры бар. Аны китепканачылар ишке киргизип, бөбөктөр үчүн жомокторду сахналаштырып турушат. Эмгек жамааты ынтымактуу келип окурмандар менен тыгыз иш алып барат. Анан дагы китепканачылардын айлыктары көтөрүлүп, ыңгайлуу шарттар түзүлгөндөн улам азыр окурмандарды болушунча китепканага тартууга аракет кылышууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, билим жаңылыктары, ЛТР, Талас облусу.